Кептакыя — кыргыз аялдарынын улуттук баш кийими. Кептакыяны мурун баш кийим катары элечектен өзүнчө бөлүп карашкан эмес. Ал элечектин бөлүгү болуп эсептелгендиктен такыячан эл алдына чыгуу уят болуп саналган. Негизинен эле бул кептакыя аялдардын баш кийими болуп эсептелет, кыргыздардын улуттук баш кийими. Негизинен кыргыз элинде айтылып келет, калем тарткан сыядай, кашыңды бир пасырдайын, кептакыя жарашкан башыңды бир пасырдайын деп, бул кыргыз элинде эң популярдуу баш кийимдердин бири болуп эсептелинет. Негизинен эле бул кептакыянын эң өзгөчөлүгү бул шуру мончоктор менен кооздолгону менен айырмаланып турат. Жана бул жерде сиздер көрүп турган бул ак светти үстүнө ак түстү эң көп пайдаланышкан. Анын себеби бул тазалыктын символу катары пайдаланышкан. Ал эми бул жерлери мына маңдай жактары кызыл түстү алышкан. Мисалы кыргыз элибиз биз каранын кызыл, беттерибиз кызыл болгондуктан мына түс эң жакшы турат беттин эмесине деп ушундай кызыл түстү пайдаланышкан. Андан кийин бул жерде сайма тердиктер менен кооздолгон. Чет мына маңдай жактары жана жаак беттери айрыкча эң жакшы саймалар менен түшүрүлгөн. Кептакыя түштүк аймактарда элечектин бир бөлүгү болуп эсептелген. Аны кеп чач, чач кеп, баш кеп деп да аташат. Ал башты толугу менен жаап, маңдайы түз болот. Эки капталында ылдый түшүп турган жаактары бар. Ал эми желкесине өрүлгөн чачты толугу менен жаап туруучу узун тилке, куйрукчасы түшүрүлөт. Анын узундугу кээде кызыл ашка чейин жеткен. Турмушка чыкканга чейинки турмушка чыккан кыздардын кептакыялары ар башкача болгон. Турмушка чыгып жаткан кыздардын кептакыясынын айырмасы бул ар бир саймасы майда болуп сайылгандагы ушунчалык көп болуп, ошонусу менен айырмаланып турган, кооздугу менен айырмаланып турган. Бул жерлери мына күмүш шурулар менен, акак таштар менен кооздолгон. Андан кийин булардын мындай түшүрүлгөн жерлери чач эмелер, тор чачтар менен кооздолуп турат. Кептакыяны 3 катмар кеземеден тигишкен. Төбөсүнө жип өткөрүлүп бүрмөлөнөт жана катуу байланып кеземенин өзүнөн төбөчү чыгарылат. Анын жээктерин жана куйрукчасын сөзсүз түрдө колго жасалган жибек менен жээктеп чыгышкан. Кептакыя кийилген соң ага ак кеземе оролот. Боюнча айта кетсек, бул байманаптарга же болбосо социалдык турмушуна карата айырмачылыктары болгон. Мисалы турмушка чыгып жатканда байманаптардын кыздарына 16-18 кабаттан эме кылышкан мынасын. Ал эми жөнөкөй карапайым элдердики болсо 12 же болбосо 14 кабаттан турган. Өтө оор болот, мыналар күмүштөн жасалган шуру мончоктору болгондуктан өтө оор болот. Анан бизде баягы чоңдор айтып коюшат, чоңдордун көзүнө акырайып караба деп. Баягы акырайып караганда мындай ыймандын жоктугу катары дагы эсептешет да. Ошондуктан бул өтө оор болгондуктан ар дайым мындай баштарын ийип, мындай ийменип, ыймандуулуктун бир белгисин билдирип турган. Кептакыя элечекти алууну жана кайра аны кийүүнү жеңилдетип, терден сактайт. Шырылган ак болотунай чыккан терди сиңирип алат да элечек сарала болбой, бат-бат жуулбайт, өңү өчпөйт.